Жамгыр жааса бир 2 күн жаар, 3 күн жаар. Ал толугуча муну кармап берет да, муну чоң объем болуп атпайбы? Буну биз туура эмес иштетип атабыз да. Атайын специалисттерди алып келели. Эгерде ушуну биз тосуп коюп, ошол болбогондо 0,3пи, 0,2пи, 0,5пи берип усилтеп койсок, андай сел болбойт да. Бул сел ловушкада, бул кармайт да атайын сууларды. Кечээ жамгырда суу чыккан суу кандай келген суу көбөйүп кетет дагы. Мына суу деген чип кетет. Көтөрүлүп кетет. Туура. Канча көптөн билбейм. Ооба. Биринчи жолу ошибка ошодон болду. Биринчи ошондо. Ошибка болду, да? Канча гектардын баардыгы чогулуп келди да, муну келип туруп ошо келгендей уруп кетти дагы, шаардын ичине агып, булай баткактагы агып кетти. Топтолуп туруп, суу көбөйгөндөн кийин 15 миң жак көлө жаган онда болмойм. Бул көтөрүлгөн суу, чыккан суу. Макул, бул бир ошибка болуп кетти да. Ошонун эсебинен бүт баткактан агып шаардын ичине кирип кетти. Баардыгыбыз кыйналып тазаладык. Элдердин үйүнө баткактар кирди, башкалар кирди. Экинчи ирет эмне болду? Экинчи рейд мен айтайынбы? Биринчи рейд давление көтөрө албастан уруп кетти. Экинчисинде биз мыкты кылып тостук. Тосконубузда суу тетиге чейин чыгып, эмнеде суу кармап берди. Бул жактын суусу башка жактан келген суу арыктардан ашып кетти. Бир кармап берди. Кийин биз нар жагын чукулаганда суу агыза баштады. Үчүнчү жолу болгондо кандай болду? Үчүнчүсүндө деле бул жак башка, арык кичинекей болуп эме. Бул жак кармап берип атат. Бул жамгырдын суу болду. Жок, баткак ачылып кетип, бияктан жок болуп атты ошол убакта. Мына көрсөңүз, ошол бойдон. Канча жол жасадыңар буну? Бир эле жол жасадык. Ошол бойдон. Биринчисинде мындай темир тосуп койдук. Кийин ана калың эсептеп тостук. Муну трубанын диаметри азыр 1,5 метр. Азыр 1,5 метр толук кандуу ачылганда келген суу келгендей келип туруп шаарды агызат, туурабы? Эгерде ушуну биз тосуп коюп, ошол болбогондо 0,3пи, 0,2пи, 0,5пи берип усилтеп койсок, андай сел болбойт да. Бул сел ловушкада, бул кармайт да атайын сууларды. Биз башты иштетишибиз керек да, биз баш менен иш кылышыбыз керек да. Мен азыр айтып берейин, Силер айтканда эгерде ошондой коркунуч жаралып атса, анда биз могул жерден могул объемду алып туруп, бул жака чукурураак отстойник кылышыбыз керек да. Таштандынын баардыгы ушул жерге келип токтоп туруп, суу келип өтө бере турган кылып коюш керек. 2 сетка коюшубуз керек болбосо, мындайдан сетка коюшубуз керек. Чоң кылып туруп, бир жер тосулса экинчи жеринен. Биз алдын ала чараны биз көрбөсөк элди кыйнайбыз да. Же эгер мен туура эмес айтып атам, сен айткаң туура эмес десеңер айткыла. Сиз туура айтып атасыз, Табалбек. Бирок, бат жамгыр жагында же трактор менен түшө албадык. Же кол менен муну казып, бизге эми Жок, жаранды коргонуу деген эмне үчүн? Жаранды коргонуу. Биз шаарды сакташыбыз керек. Бизде канчалаган техникалар бар. Эгерде өзүбүздүн техникалар жетиштүү да, туурабы? Бизде техника жетиштүү да. Погрузчик бар, экскаваторлорубуз бар, бардыгы бар. Бардыгын алып келип, могул жерден жасап түшүп туруп, мулардын баарын объемду алып берге отстойник жасабайлы анда. Баткактын бардыгы агып келген боюнча эле шаарга киргизип берип жалдырап эле карап отурабыз да. Чынын айттым, мында мен өзүм уялып атам чындыгы. Отстойник жасайлы, акчаны ушул жерге бөлөйлү. Кечке эле качан мына сиздин балдарыңыз кыйналып атат. Кечке баткак кырылып айтасыз, туурабы? Зеленхоздун балдары кыйналып атат. МЧСтин балдары эме айтпай эле койлу, уктабайт түнү менен, туурабы? Башты иштетип мындай иш алып барайлы да. Ушуну бир адам келип туруп, мындай кылайлы, бияка бир отстойник кылып, биякты чукуп алайлы, ал жак таш чыгайлы, келген колот менен келген таштандынын баардыгы ошол жерге отурсун. Анан бир 2 сетка тосойлу, бир чоң. Рельстерди алып берели керек болсо, рельстерди коюп усилтеп салайлы. Ошолорду алып барышыбыз керек да. Түнү менен өзүңөр да уктабайсыңар, кызматкерлер дагы уктабайт. Жарандар болсо коркуп калыштыр. Жамгыр жаса эле көчөгө чыга турган болуп калыптыр да, балдарын көтөрүп. Коркуп атышат да, үйдө уктай албайт да, туурабы? Ошонун үстүндө иш алып барып чечпейли, ошону айтайын деп атам да мен. Эгер мына өзүнүн функциясын толук аткара албай калыптыр, анткени эмне болуп атат? Баткактын баары толуп калды. Эгер бул жерди дагы кармайбыз десек, үстүнө толуп барайтканда, эми МЧС менен адистерди алып келип туруп, үстүнөн дагы бир жерди чукуп туруп, бир чоңураак труба менен ылдыйга түшүрүп кетейли. Толгондо ошол труба менен үстүнөн жарып өтпөш үчүн ошол труба менен ашып өтсүн. Ага чейинкилер сууларды мынол көлөмдө кармап албайлыбы? Жамгыр жааса бир 2 күн жаар, 3 күн жаар.
Ал толугуча муну кармап берет да, муну чоң объем болуп атпайбы? Буну биз туура эмес иштетип атабыз да. Оор келбей турган кылып бюджетке жасап чыкпайлыбы? Атайын специалисттерди алып келели, көрүп беришсин. Кандай кылсак туура болот? Биз жаранды коргонуу комиссиясын силер буга чейин иштеп келдиңер да. Ушуну чечип салыш керек эле да. Сунуштарды берейли, адистерди алып келейли, бюджеттерди карайлы, чечим кабыл алайлы да ошол түрүпчө. Биз жолду кесип, бардыгын кыркып, алып, немелердин бетин алып берейли. Ушуну казгандай эле казып өтүп ошол жерге чейин алып барып берсин. Кайра асфальттарды жасап, тротуарларды өзү жасайлы. Сиздер кандай, как грунт катары эле өтүп кеткиле. Буну кесип туруп, ооба. Антпесек азыр биз буну койгон менен бул жактан эч канча суу келбейт. Ошол эки тараптуу тең бардыгын бир жакка өткөрүп алып түшүп кетейли. Ошо турларда өткөн айтты, бу жактан 2 купка жакын суу келип атат деди. Ооба. Анан бу жактын суюну биле купка даярдалган, ошо бу жакка алып өткөн деген тапшырма чыккан да. Ооба. Анан ошондо мындан каптал койбосокчу. Не колон суунун менен дагы суу чыгып кеткиле экен да. Жок, анда ошондой кылайлы. Сиздер узараак койсок ана калпас. Ооба. Жерден өткөрө турган болсо аны орлотуш керек. Ошол өдөрөп туура келип калат экен. Эки жагын даяр кылабыз дагы, анан жолду кесебиз. Лотокторду алып келебиз, жаткырабыз, кайра жолду жасап салабыз.